Акылбек Усенбекович, мен сизге былтыр бир бейби бокстор жөнүндө бир сөз кылдым элем. Эсиңиздеби? Мына кечээ Согулукта дагы бир балабызды буга чейин тирүүлөй тапса, денесин өлүк баланы табышты да, новорожденный. Вы в курсе, Акылбек Усенбекович? Не понял, еще раз повторите, пожалуйста. Вчера нашли труп новорожденного ребенка в Сокулуке. Помните, в прошлом году мы с вами о бэби-боксе говорили? Да. Может быть, вы об этом подумаете? Эмгек министрлиги, саламаттык сактоо министри отурасыздар. Буга чейин мусоркада тирүүлөй тапсаңар, мына өлүк денесин табылды да. Давайте при Минздраве организуем уже, при роддомах. Өзүбүздүн балдарыбыздын арасында жакшы түшүнүктөр жеткизе албай атат окшойбуз. Азыр ким болбосун келип төрөйм десе төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар, секретный кылам десе секретный кылып коебуз да. Биз ушуну жеткизе албай атабыз. Жана беби бокстор боюнча мен айттым элем, сатып алып коюп койгула деп. Ошонун үстүндө иштейбиз. Ички иштер министрлигинен бүгүн түнчүндө дагы бир келинибизди союп кетиштир. Башкача сөз жок да, Сокулуктан. Туурабы? Маалымат барбы? Биякта отурганыңыздарда. Эльвира Жыргалбековна, бул боюнча үй бүлөлүү, 3 баласы жетим калды, мурдагы күйөөсү таап, муздап кетиптир, бычактап. Буга чейинки Аселди мындай жүргөн, тигиндей жүргөн деп жамандашты мырзаларыбыз. Бул жоолукчан, иман жолунда жүргөн, мындай аябай жүрүм турумунан баштап мындай 3 баласын калтырып кеткен. Мен түшүнбөйм да ушундай нерселерди. Милицияда маалымат барбы? Эльмира Жыргалбековна, бул боюнча териштирип маалымат берели, бирок үй бүлөлүк зомбулук боюнча бардык чараларды көрүп атабыз. Биз өзүңүздөр Арызданыптыр буга чейин. Бул латенттүү кылмыштар болуп атат да бардыгы. Арызданыптыр. Териштирип маалымат беребиз. Рахмат. Акылбек Усенбекович, аябай бир орчундуу маселе бар да, мен сизге премьер-министр катары кайрылам да. Мен буну маданият министрлигине берейин десем, это, я думаю, уже чисто только вашей компетенции. У нас очень много чемпионов, да? Человек в большом спорте, спортсмендер, 30 жашында уже спортто жолу бүтөт да. Анан бул адамдарды бүгүнкү күнгө чейин стажы жок. 2 раза в день тяжелые тренировкалар өтөт. Минимум 1-2 раза в день. Анан бул балдар или таксуют, нормально жумушка алышпайт. Анан кийин карьерасы бүтсө дагы жумушка орношом десе, мына мен ошол спортсмендер менен сүйлөшсөм, жумушта стажыбыз жок деп эч жака албайт дейт бизде. Биз эч кимге кереги жокпуз дейт. 1000 баланын арасынан 1 чемпион чыкса жакшы. 7 миллион арасынан канча чемпионубуз бар? Калган 95% талаада бизди ырыт коюп атасыңар дейт. Криминалга жол ачып берип атасыңар дейт бизге. Биздин да балдар үй бүлөлөрүбүз бар, семьи рушатся деп атат да. Вы выкинули нас за борт ваших жизней дейт да. Мне было очень больно это слышать. Стажды, ошону бир ойлонуп, отуруп, өкмөт, сиз чечим кабыл албасаңыз, эч кимдин алып жетпейт ага. Там решительные, нужны кардинальные меры. Как вы на это смотрите? Я смотрю положительно, но само решение, наверное, будет в Трудовом кодексе. Вот вашего поколения 2 фамилии прочитаю. Гришковец Валерий Николаевич, мастер спорта СССР по боксу, знаменитый, без жилья, в нищете. Металл Шарипов, тяжелоатлет, умер в нищете. Это знаменитые чемпионы, знаменитые. Это не криминал, не вот которые в другую степь ушли от безысходности, без денег. Это вот пример для молодого поколения. Считай, все олимпийцы должны думать. А если ака жетпей калсаң, ушинтип в нищете помрешь, деп государство тебе до дел нет, у тебя стажа нет деген сөз да. Пожалуйста, возьмите на контроль.